Канчалык даражада напсибизди тыя алабыз, канчалык даражада акылыбызды иштетебиз. Мындай предметтүү неме келгенде, мисалы үчүн 500-600 миң тонна буудай жыйнайт экенбиз. Канча аянтка эгебиз, аны канчага көбөйтөбүз, эмки жылга ушул маселени чечиш үчүн деген маселе болуш керек да. Дыйкандарды жөн эле биз айттык деп премьер айтат, анысы айттык деп анысы айтат. Бул жерде бир так бир механизмдер керек да. Дыйкандар мисалы үчүн жыл сайын эгип алар ошол буудайын сата албай кээде андан арзанга түшүп кеткен учурларда мамлекеттик сатып алуу ошол жанагы нерселерди уюштуруп, алардын түшүмү кийинки түшүмү күйүп кетпейт дегендей бир нерселер ойлонуш керек да бул жерде. Адам мырза, дагы эле ошол маселеге кайрылып атабыз. Ал үчүн мамлекеттүүлүктү түшүнгөн инсандар керек деп атам. Бизде 1.200.000 тонна буудай керек. Биздин жылдык керектөөбүз. Тескерисинче өзүбүздүн өндүрүшчүлөрдү бууп жок кылышты да тегирменчилер. Бир 3 тегирменчи бар Жогорку Кеңеште. Сырттан келген буудайга, унга баягы бажы төлөмдөрүн алып салуу менен биздин ички дыйкандарыбыздын ошолорго атааңдаштыгына каттуу сокку урушту. Буудай өндүрүүчүлөрдү тап катарында жоюп салышты деп бир жарым жыл башта айттым мен. Өзбекстан менен чегара ачылганда калпагыңды көккө ыргытпай тур кыргыз. Мындан сен пайда таппайсың дедим. Кезинде мына сиздин коллегаларыңыз айтып чыгышты. Мадумаровга чегара ачылса да жакпайт. Чегарадан эмне пайда табасың сен, айтчы айданайын. Биздин күнөс кана өстүрүп аткан помидор, бадыраң өстүрүп аткандардын баары тап катары жок болду. Себеп ага туруштук берип баягы атааңдаштык түзө албайт. Себеп Өзбекстандан келип аткан жашылча жемиштердин баары арзан. Бизден 30% арзан. Күнөс кана газ өзүнүкү. Газ өзүнүкү, жер семирткичтери өзүнүкү, бардык шарттары бар. Бизде баягы бир канча бир 40 сотик жерге күнөс кана кылган болсо, канча тонна көмүр жагат. Анын бардык баягы себестоимостун эсептеп келгенде, биздин 1 килограмм помидорубузду өстүрүү үчүн, өндүрүү үчүн 90 сом керек болуп атса, Өзбекстандыкына 20 сом керек. Мына натыйжада биздин дыйкандардын баарына сок курулду. Баягы тегирменчилер мыйзам жаза коюшуп, эми эл да ойлонуш керек да. Эми ошол канын соруп, элдин бүтүндөй канын соргон азаматтар келип 10 килограммдан ун таратып койсо, кайра эле дарбы ошолордун аркасынан чуркап жүргөн баягы эле биздин элибиз да. Мен айтам, акылды иштете турган мезгил келди. Эгер акылыбыз менен тең ата болуп тайлаша турган болбосок, акчабыз менен тең тайлаша албайбыз, экономикабыз менен. Бирөө берген кичине ушу садага менен эч качан жашоо болбойт. Садака жукпайт дагы. Жукпайт. Бул маселени, элдин тагдырын чече турган маселени мамлекеттик деңгээлде ойлонулуп чечилмейинче, анын күнүмдүк бир берген нерсе ал эч качан. Ким ойлонот? Негизи эл жана шайлоо жөнүндө айтканыңызда эл ошону ойлонуш керек. Баракелде. Ал качан ойлонот? Качан? Улакчынын аркасынан кетет. Концерт койгондун аркасынан кетет. Күрөш уюштургандардын аркасынан, топ уюштургандардын аркасынан кетет. Акча бергендердин аркасынан, ун, май, чай бергендердин аркасынан кетет. Ушинтип жүрүп мамлекетти кемирип жок кылып атабыз го.